Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук аскер кызматынын жоокери жанын кыйды. Жоокердин сөөгү аскер бөлүктүн буюм тайым сактаган кампасынан асылып турган абалда табылган. Санжар Муканбетов Турдукожоевич деп тааныштырып, соттолгондорду мунапыс аркылуу бошотуу шылтоосу менен акча алып жүргөн жаран кармалды. Ал өзүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын тууганы болом деп айткан. И вот зам сидит с Бишкека, которые приехали, и вот пьют водку. Сыйланган текшерүүчүлөр сынга кабылышты. Бошко текшерүүгө барган саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери арагычы болуп турушат. Интернет таалымына дал ушундай аталыштагы видео тасма тарады. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Арзымат Аланов кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бизде ошондой эле учурда Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүздөр болот. Дареги экранда. Бишкекте Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин номер 702 аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокер өз жанын кыйды. Муну аталган кызматтын басма сөз катчысы Азамат Отурбаев тастыктады. Анын айтымында жоокердин сөөгү бүгүн таңкы саат 6 чамасында аскер бөлүктүн буюм тайым сактаган кампасынан асылып турган абалда табылган. Каза болгон жоокер 22 жашта жогорку билимдүү болчу. Аскерге ушул жылдын күз мезгилинде чакыртылган. Эмне себептен өз жанын кыйганы белгисиз, деди маалымат катчы. 22 жаштагы жигит ушул жылдын күз мезгилинде аскерге чакыртылган. Окуя боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы текшерүү иштерин баштады. Абактагыларды мунапыс менен бошотуу үчүн акча талап кылган жаран кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Буга чейин тургундардан кармалган адамдын үстүнөн бир канча жолу арыз түшкөн. УКМК буга байланыштуу текшерүү жүргүзгөн. Маалыматка караганда кармалган адам өзүн аталган комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын тууганы Санжар Муканбетов деп тааныштырып, соттолгондорду мунапыс аркылуу бошотуу шылтоосу менен акча алып жүргөн. Текшерүү иш-чараларынын натыйжасында кармалган жаран 33 жаштагы Санжар Салибаев экени аныкталды. Ал Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Молдавановка айылындагы абакта алдамчылык, документ жасоо жана качуу беренелери боюнча жаза өтөп жаткан. Азыркы учурда топтолгон материалдар сотко чейинки өндүрүшкө алынганы жатат. Айта кетчү жагдай мунапыс жарыялоо УКМКнын компетенциясына кирбейт. Анткени мунапыс берүүнүн негиздери жана анын колдонуунун тартиби жөнүндө мыйзам сот органдары тарабынан колдонулат. Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылыч Саркарбаев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Ош шаардык сотунун маалымат кызматы кабарлады. Саркарбаевдин башкаргуу чарасы 18 декабрь күнү аталган сотто тандалган. Судья чыгарган чечимге ылайык ал 16 февралга чейин УКМКнын Ош шаарындагы тергөө абагында болот. Кылыч Саркарбаев паспортун жасалмалаган жана криминалдык иштерге аралашкан деген кине менен колго түшүрүлгөн болчу. УКМКнын маалыматына караганда ал Дженго Каймана аты бар уюшкан кылмыштуу топтун лидери Кадыр Досонов менен жакын мамиледе болгон. Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Абсатаров бүгүн Саркарбаев 21 декабрда кызматтан алына турганын, учурда буйрук даярдалып жатканын билдирди. 1 май райондук милициясы Финполдун кызматкеримин деп жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевден $20,000 пара талап кылган жаранды кармады. Билдирүүгө ылайык, Жумалиев 5 декабрь күнү андан белгисиз жаран экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын тергөө башкармалыгы тарабынан ачылган ишти токтотуу үчүн $20,000 сураганын айтып, милицияга кайрылган. Аталган факты жазык кодексинин 203 беренеси пара талап кылуу менен катталган. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 20 декабрда Борбор калада 24 жаштагы жигит паранын $2,000 алып жаткан жерден кармалды. Ал тергөө кызматына алып келинип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Өз кезегинде Финпол Кубанычбек Жумалиевге карата ачылган сотко чейинки териштирүү улантылып жатканын билдирип, жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырды. Иштетиле элек кендин айланасындагы кептер талаш тартыштарды жаратты. Бир тарап кенди мамлекет өзү иштетиши керек десе, экинчи тарап жок, кең байлык айбак эле Кытайларга иштетүү үчүн берилип кеткен деп жатышат. Жетим тоо боюнча чыккан маалыматтардын кайсынысы чындыкка жакын, ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз жооп издеди. Маалымат бар, просто азыр бизде расмий документ
Кыргызстандын эң чоң киреше булагы болгон Жетим тоо кенин коргоо боюнча кыймыл түзүлдү. Ага жерлерден чогулган активисттер биригип жатат. Аталган кыймыл Жетим тоону чет элдик ишкерлерге колдонууга бербөөнү талап кылып жатышат. Бул биздин келечектеги муундардын байлыгы деген жаштар азырынча мамлекет иштетпей турушу керек деген ойдо. Биздин негизги талап Жетим тоо такыр казылбасын. Чет өлкөгө дагы өзүбүз дагы. Себеби дегенде биз көчөчү Жетим тоого барып келдик. Ал жактын аксакалдар айтып атат. Бизге жайыт керек, таза суу керек, тоо керек, тура берсин деп атат. Биздин пикирибизде мамлекет аны иштете албайт. Иштете алса бүгүнкү күндө аяка канча каражат кетет, ал каражатты каяктан алат, ошол отчетту берсин анда. Бүгүнкү күндө мына Бишкектин четиндеги ташталган свалканы, полигонун иштете албай жатышат. Бир нече кишиден турган топ ушундай эле талап менен буга чейин да Бишкекте каршылык акцияларын өткөргөн. Иштин алкагында кен жайгашкан аймакта жашаган жергиликтүү калк менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Эгер коюлган талаптар аткарылбаса, анда дымагы күчтүүлөр ачкачылыкта жарыялашат экен. Эгерде биздин коюлган талаптарды иштетилбесинен талаптарды бийлик тарабынан аткарылбаса, биринчи кадам ачкачылык жарыялайбыз. Көпчүлүк эксперттер мындай кыймылдын түзүлгөнү айла жоктун иши деп жатышат. Сүткө оозу күйгөн элибиз, кумтөрдүн тагдырын кайталап калбайлы деген аракетин көрүшүүдө. Бирок кандай болгон күндө да ири чоң кен байлыгыбызды өзүбүз иштеткенибиз оң дейт коомдук ишмер Саур Мукамметов. Бул жакшы, өзүбүз иштетишибиз керек. Экологияны бузбай, кумтөрдөй кылып туруп талап кетпегендей кылып, бир кыргыздын пайдасына иштеген жакшы проект болсо, анын эмнеси жаман. Жанагы Садыр Жапаровдун шайлоо алдында бир өткөндө бир сүйлөгөн сөзүндө ушу Жетим тоону өзүбүз иштетебиз, бирок кандайдыр бир часын карыздан кутулуш үчүн руданы чек арага чейин жеткизип берип сатабыз дегенден улам ошондой тема көтөрүлүп, бул шайлоо алдында кызып кетти да. Бирок интернеттен, соц тармактардан карасак, далилдүү мындай бир фактылар жок. Эскертсек, Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурдагы басма сөз жыйындардын биринде Жетим тоо темир кени чет мамлекеттерге берилбей турганын, аны Кыргызстан өзү иштетиши керектигин айткан. Жетим тоонун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Кыргызстанда эч нерсе жашыруун эмес да. Бул ошол сөз болгон. Жетим тоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеги биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баягы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен. Бул билдирүүдөн кийин Жетим тоонун айланасындагы ууду кептер күчөп, ар кандай маалыматтар чыга баштады. Коомдук саясий чөйрөдө Жетим тоодогу темир кенин тышкы карыздардан кутулуу үчүн өкмөт кошуна мамлекетке берет деген кеп көптөн бери айтылып келет. Кытайлыктар Жетим тоону эмне үчүн ала алды деп атат. Дүйнөлүк металлургия маселеси боюнча бааны биз диктовать этели деп. Ачпай эле, кенди казбай туруп эле ушундай байлык менен. Канча жылдан бери алар ушуну алабыз деп жүрөт. Бүгүнкү болсо ошо Жетим тоонун лицензиясын колунда ким кармап турат? Кытайлык киши кармап турат. 60%-тан ашык кытайлык киши кармап турат. Ошону берем деп киши айтып атат. А президенттик мамлекет болуп калса, мисалы чечим калып болсо, парламенттен сурабайт, эчтеке сурабайт, мына бердим деп коет. Эмне кыла аласың? Коомдук ишмер Ишанбай Кадырбековдун ушул интервьюсу коомчулукка чыккандан кийин 2 күн өтпөй президенттикке талапкер Садыр Жапаров реакция жасады. Бул боюнча ал соц тармактагы баракчасында мындай деп жазган. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дейт. Сенин мындай калптарыңа жооп бербейт элем. Бирок жалпы эл жана жаштар ишенип алып, туура эмес жолго түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан чындыкты айтып коеюн. Жетим тоонун лицензиясы эч кандай Кытайларда эмес, 100% биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин колунда турат. Эч бир инвесторду аралаштырбастан эле өмүр бою өзүбүз иштетебиз. Аны иштетүүгө көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Темирдин запасы 500 жылга жетет. Бала чака, небере чөбөрөлөрүбүз улантат. Биздин мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетчү бирден бир булагыбыз ушул. Посттун эртеси эле өнөр жайы энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик агенттиктин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев журналисттерге маалымат жыйын уюштуруп, Кыргызстан 2021 жылдан баштап Жетим тоо кенин өз алдынча иштете баштай турганын билдирип чыкты. Биздин негизги максат муну мамлекет өзү иштетип,
өзү мындай темирди өндүрө турган болсо, анда биз деген өзүбүздүн бюджетибизге мындай ийгиликтүү өзүбүздүн салымыбызды сала алабыз да. Бүгүнкү күндө бул деген эң чоң ири мындай месторождение болот. Ошол месторождениянын негизинде биз бүгүн иштерди баштагантабыз. Маалыматтарга караганда азыр кен мамлекеттин карамагында. Жетим тоодо темирдин 3 миллиард тоннадан ашык запасы бар жана дүйнөдөгү темир кендердин ичинде 2-орунду ээлейт. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18 декабрга карата мамлекетке жалпысынан 1 миллиард 222 миллион 512 миң сом төктү. Бул тууралуу Финансы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Финансы министрлигинин атайын эсебине башка адамдардан да түшкөн акчаны кошкондо жалпысынан 1 миллиард 345 миллион сомдун тегерегинде топтолду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов кармалганын 20 октябрда кабарлап, ал өзү жана бажы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин иштеп турганын билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду тергөө менен кызматташканы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат жазып берүүгө милдеттендирип бошоткон. Ош шаарынын биринчи вице-мэри Сайыпжан Турдуев өз арызынын негизинде кызматынан бошотулду. Бул тууралуу буйрукка мэр Талайбек Сарбашев кол койду. Тиешелүү маалыматты Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы таратты. Кесиби боюнча юрист, ишкер Сайыпжан Турдуев бул кызматка 2018 жылы май айында дайындалган. Ош шаары ээлеген аймагы жана элинин саны жагынан башкала Бишкектен кийинки орунда турат. 2000 жылы Ош шаардын 3000 жылдык мааракесин белгилөө учурунда ошол кездеги президент Аскар Акаев Ошко түштүк борбору деген макам ыйгарган, бирок кийинки бийликтин тушунда бул макам алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 9 жаштагы окуучу кыздын видео кайрылуусунда айтылган маалыматтарды текшерүүнү тапшырды. Басма сөз кызматынын маалыматы боюнча кыздын кайрылуусун Ташиев өз көзөмөлүнө алды. Төрага ошондой эле кыздын үй бүлөсүндөгү материалдык абалды да текшерүүнү тапшырган. Кемин районунун 9 жаштагы тургуну окуучу кыз УКМКнын төрагасына видео аркылуу кайрылып, апасы мектепте иштей турганын, пандемия учурунда үйүндө ун калбай калганын, апасы мектеп жетекчилигинен акча сураса аны шылдыңдап нес кылганын айткан. Ошко текшерүүгө барган Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери арак ичип олтурушат. Интернет аламында дал ушундай аталыштагы видео тасма тарады. Тасмада кызматкерлердин да ысымдары аталганын угууга болот. Алар кимдер жана кандай максатта чогулушкан, окуя кайсы жерде орун алган, бул суроолорго жооп алуу үчүн тиешелүү кызматтарга кайрылып көрдүк. Медицина кызматкерлери текшерүүгө барган комиссия мүчөлөрүнө сый тамак берип жаткан тасмасы соц тармактарда таркаган. Окуя Ош шаарында орун алган айтылууда. Видео тасмада айтылып жаткан комментарийге караганда кызматкерлердин ичимдик ичип отурганын жана коррупциялык иштин жүрүп жаткандыгы боюнча сөз болгон. Это же беспредел, который творит Минздрав. Они выслали вот такую комиссию, которую вот продались нашей администрации и хотят какую-то справедливость нам доказывать. Сегодня они вот у нас были и какие-то объяснительные вот требовали. Вот они бессовестные такие сидят. Водку пьют, продажные. Может, комментарий дадите? Лилия Бартовасовна, Жибек Аруновна. Аталган окуя боюнча саламаттыкты сактоонун Ош шаарындагы кызматкерлерине кайрылып көрдүк. Алардын берген маалыматына караганда, бул көрүнүш Ош шаарынын кызматкерлерине тиешелүү эместигин айтышты. Ошто андай болгон жок, андай эч ким комиссия келген жок. Ошто мындай случай болгон жок да. Тиги фамилияларын деле айтып атпайбы? Андай киши бизде иштебейт. Ош областында иштебейт да, ошол фамилиясы чыккан адамдарчы. Бывший мурунку координатор деп атат. Мурунку координатор биздики эркек киши, Абды Абдрахманович. Одон кийин Шайтылымбач болду. Бизде андай случай болгон жок. Кечинде Шайтылымбач жазды, биздики эмес экен. Бизде сразу эле беспокоить эттик да. Биз дагы ким экенин эле беспокоить этип,
бизге жөнөткөндө эле неме кылып калдык. Мен замым, мен отурам, өзүм катышкан жокмун. Шарапат мыйзамда менин жанымда болчу, экөөбүз кагаз жазып атканбыз. Так маалымат алуу максатын көздөп саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат катчысына кайрылдык. Бул боюнча териштирүү иши жүрүп жатканын кабарлашты. Мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам негизинде булар этика комиссиясына өтүш керек, ага чейин служебный расследование жүрүш керек, процедура боюнча. Бүгүнкү күнү служебный расследование жүрдү. Сертификаттар алынды. Кудай буюрса, бир күнү комиссия по этикадан каралып ошол жактан чечим чыгат. Таркалган соц тармактагы тасма боюнча ар тараптуу пикирлерди айтылууда. Бул көрүнүштү кээ бирлери туура түшүнсө, кээ бири каршы пикирин билдиришкен. Баарын иштен алыш керек. Ушундайлардын айынан медицина тармагы бүтөлгөн. Кайерге барба коррупция. Бул байкуш доктурлар тамак ичкенге эмне акылары жокпу? Кишине 100 граммдан алып алышыптыр. Аларды уят кылып эле арак ичип атат деп жумуштан кийин болот да. Жакында мектептердин директорлоруна ушундай текшерүү жана аттестациялоо болот деп жатышат. Мына так ушундай отуруш, чай берүү, чай ичүүнү директорлор гароно баштайт да. Баары жылмакай ок болуп бүтөт. Батмакандар же балтабайлар баякы эле директорлук креслосун кучактап дагы көп жылдарга кала берет. Кайда баратабыз? Видеого тартканы да, тартылганы да. Келечек туман. Текшерүүгө келген комиссия мүчөлөрү ыраазы кылуу максатында чай берүү бүгүнкү эле көрүнүш эмес дешет коомчулук. Мындай жоосун ар бир тармакта кездешээрин айткандар бар. Кендерди кескен чайлашуу жөрөлгөсү жоюлмайынча коррупция токтолбоорун айтат алар. Буну биз коррупция деп аташыбыз керек да. Коррупция атап буга дагы закон ченемдүү уже эмеге киргизишибиз керек да. Бирок практика жүзүнөн мен сыйлоодон, ушинтип чай берүүдөн бир иш козголуптур деген окуяны Кыргызстанда уга элекпиз да. Эми ушуну жандандырыш керек. Себептегендечи, ар ким келсе өз жолу менен келип текшерип, өзүнүн эмесин кылып кетсин. Мында комиссияда дагы иш эме бар, күнөө бар. Бул жерден ошо текшерилген ошол эмеде дагы ишканада дагы күнөө бар да. Эскертсек, бул убакка чейин Борбор калаанын медицина тармагындагы кызматкерлери айлык акысын ала албай жаткандарын айтып, нааразычылык акциясына чыгышкан болчу. Өлкө кризистик абалдын кырында турганда айлык акыга жетпеген кызматкерлер чай берүүгө милдеттүү эместиги айтылууда. Анткени сый тамак үчүн жетекчилер катардагы мед кызматкерлердин айлыгынын эсебинен топтомо иштерин жүргүзүп келгени эч кимге деле жашыруун эмес. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары. 2021 жылдын апрель айынан баштап Кыргызстандын жарандары жаңы үлгүдөгү паспорт ала баштайт. Тага эл аралык талаптарга жооп берүүчү атайын технология гана көрө ала турган чип орнотулган. Ал чип менен чет өлкөгө виза алуу бир топ жеңилдейт. Бул тууралуу Бишкекте өткөн пресс-конференцияда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов билдирди. Кыргызстан жарандарына келерки жылы жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык биометрикалык маалымат коопсуздугунун заманбап элементтери менен камсыздалган паспорту бериле баштайт. Анын алгачкы үлгүлөрү өлкөгө келип түшкөн. Жакын арада аны легализациялоо иштери аткарылмакчы. Жалпы жарандык паспорт боюнча 2020 жылдын май айында каттоо кызматы менен германиялык компаниянын ортосунда келишим түзүлгөн. Бирок коронавируска байланыштуу көп жумуштар онлайн түрүндө жүрүп жатты. Ушул жылдын сентябрь айында гана Германияга барып, паспорттун үлгүлөрүн бекитип келгенбиз. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, жаңы паспорттун дизайнында Кыргызстандын ар бир облусунун символу болгон элементтер менен катар, Кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарынын, архитектурасынын, тарыхый эстеликтеринин сүрөтү камтылган. Ал 34 жана 50 беттен турган 2 вариантта чыгат. Электрондук паспорттарды даярдоо боюнча түзүлгөн 3 жылдык келишимге ылайык Мülbauer 1,5 миллион бланк чыгарышы зарыл. Ишкана бул кызмат үчүн 655 миллион 645 миң сом сунуш кылган. Ал паспорттун башкы бети толук алтын чиймелерден турат. Кийинки бетте өлкөнүн туусу жана паспорттун номери, жашыруун сүрөт чагылдырылган. Ошондой эле бир катар коргоочу элементтерди жана кыргыз маданиятын камтыйт. Белгилей кетсек, биометрикалык паспорттун 34 жана 50 беттен турган варианты бар. Атайын көп саякаттаган жарандар үчүн 50 беттүү паспорт чыгат. Аталган паспорттун башкы артыкчылыгы болуп 30дан ашык заманбап коопсуздук элементтеринин колдонулушу. Паспорттун мукабасында электрондук чиптин болуусу, заманбап материалдар жана жеке маалыматтарды түшүрүүдө лазердик технологиялар колдонулган. Мындан тышкары миграциялык көзөмөлдү күчөтүүгө, алдамчылык тобокелдерин минималдаштырууга жана башка артыкчылыктарга ээ. Анткени менен бул боюнча коомчулукта кайчы пикирлер да жок эмес. Мына түрктөрдү карап көрсөңөр, күрт болосуңбу, эмне болосуң, балекет болосуңбу, түрк деп коет болду. Сен түрктүн граждансыңбы? Булуту деген жерге түрк деп жазып коет, түрк гражданы депчи. Биз дагы ошондой кылып туруп
баарын тең орус болобу, дунган болобу, баарын тең кыргыздын гражданы деп ошондой жазылыш керек болчу. Анан баягы этнический таандуулугун унуткусу келбегендерге чиптин ичине дунган деп, баягы этносун, элин. Негизинен бул ушундай түшүнбөстүктөн келип чыкты да. Бирок элдин каалоосу болгондон кийин мейли, кийин баары бир барып туруп бул деген улут деген сөз, бул деген эл деген сөз эмес, бул государство, мамлекет, гражданство деген түшүнүк экенин түшүнгөндө кез келет. Эске салсак, электрондук паспорт дүйнө жүзү боюнча 2002-жылы каралган. 160 өлкө катышып чечим кабыл алган. 2003-2004 жылы биринчи биометрикалык паспорт пайда болгон. Кыргызстанда 2016-жылдан баштап паспорттун жаңы үлгүлөрү бекитилген. 2017 жылы ID паспорту киргизилген. Ильяс Анарбай уулу, Өскүн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек. Оштун Алай футбол клубу Борбордук Азиядагы эң алдыңкы команда болобуз деп жатат. 21 декабрда алар 2020-2030 жылдарга карата түзүлгөн стратегиялык планына киргизди. Эскертсек, өткөн жылы аталган футбол клубтун спортчулары жашаган жеринде шарт жоктугун айтып, нааразычылыкка чыгышкан. Ал Тургай мэриянын алдына митингдерди өткөрүп, жергиликтүү бийликке үндөрүн жеткиришкенин жайы бар. Анын негизинде Ош шаардык мэриясы бир топ убадаларды берип узаткан. Жогорудагы көйгөйлөр жоюлду. Алай клубу Борбор Азиянын баш сабына киреби? Бул суроолорго Айганыш Туратбек кызы жооп издеди. Өткөн жылы Алай футбол клубунун спортчулары аларга коюлган шарттарга нааразы болуп чыгышкан. Шаардык мэриянын алдына чейин митингдер өткөн жайы бар. Алардын үнү шаардык бийликке чейин жетип, шарттарды жакшыртабыз деп шаардана кылышкан. Бүгүнкү күндө 70% оңдоо жумуштары бүткөрүлүптүр. Калганын январь айынын башына чейин бүтүп, ачылыш аземин өткөрүшөт. 10 жылдын ичинде 4 жолку чемпиондук наамды алган Алай футбол клубунун спортчулары 1 жыл мурун мына ушундай шартта жашап келишкен. Мындан сырткары 2 айдан бери айлык маяна берилбей жатканын айтып, нааразычылыгын билдиришкен эле. Эскирген эмерек нымжыттанган бөлмөдө жашашкан спортчулар мындай шартта оюнга болгон кызыгуу жоголорун билдиришкен. Ушундай шартта жашап мыкты оюн көрсөткөнгө болобу? Конечно, жок. Булар бизге шароитка бермесен башка нерсе сурап атты бизden. Бул уже неуважение футболистам. Кыргызстандын өзүнүн футболисттери болобуз да, биз го мейли мындай эме кылып иштейт. Булар Өзбекстандан келген, Россиядан келген легионерлер бар, Украинадан келген легионерлер бар. Эми бизге деле мындай биздин үйдө конокто жүргөндө бизге уят да кичине. Мондай шарттарда условия жок, жытты карагыла, берде жыттап өпкөлөр өлүп атат. Кантип чуркайбыз жакшы, кантип результат көргөзөбүз? Бизге болгон отношениясы ушундай болуп атса, бул даже бир грубо говоря, жаныбарга да мындай отношение кылбайсың да. Ал эми мурда ушул клубда оюн көрсөтүп, өткөн жылы Нефтчи командасында ойногон Акрам Умаров Алай футбол клубуна кайра контракттык негизде кабыл алынды. Спортчу мурдага караганда шарттар жакшырып калганын билдирүүдө. Ага ылайык аларга жергиликтүү бийлик тарабынан мындан ары да жакшы кам көрүүлөрүнө ишеним артат. Азыр кирип көрдүк, бүт нерсе жакшы болуп атат. Ошо шарттар жакшы болуп аткан үчүн келип атабыз. Жаңы тренерлер келет, зарубеждан тренерлер алып келет. Ошо Кудай буйрса бул жылы жакшы жаш балдарга дагы жакшы внимание болот. Ошон үчүн жакшы команда топтойбуз, Кудай буйрса, чемпион кылышка аракет кылып. Шартты жакшыртуу маселеси көтөрүлгөн соң, шаардык бийликтин да көз жаздымында калбаган көрүнөт. Буга байланыштуу бүгүн 21 декабрда Алай командасынын 2020-2030 жылдарга карата стратегиялык өнүгүү планы тааныштырылды. Андагы негизги максат катары Алай Борбордук Азиядагы алдыңкы командалардын катарына кирүү максаты белгиленди. Ошондо гана бизде өзгөлтүксүз муундар келечек күчтүү болуп келе берет. Алай футбол клубу демөөрчүлөр менен 1 миллиондон ашык акча каражатын каржылоо келишими түзүлдү. Ошондой эле Грузиядан клубка спорттук директор болуп Кваделиани Иракли 2 жылдык келишимге кол койду. Ал алдыңкы 2 жылга коюлган планда башка өлкөлөрдөн да спортчулар келерин, жергиликтүү спортчулар менен тажрыйба алмашуу жүрөрүн белгиледи. Надо построить новую команду. А этот процесс требует время. Просто я гарантии не могу дать. Почему? Если я скажу, что сезон мы будем завершить на первом месте, это будет от моей стороны ложь. Ал эми клубтун жетекчиси шаардык мэрия тарабынан мындай пландардын ишке ашуусун камсыздоого чоң үмүт артып турат. Быйылкы бюджетибизди Кудай буйрса көтөрүп берет деген ишеничтебиз. 18 спортчуга азыр
место кылып жатабыз. Жатып ошол жатаканаларын оңдоп, ар бир чечинүүчү баягы эмеректери менен, жаңы дивандары менен, жаңы баягы өздөрүнүн керектүү нерселери менен камсыз кылып, ар бирин балдарды ушул жаңы жылга чейин балдар мына 15 январда келет деп атабыз го. Өнүгүү планын талкуулоодо Алай командасынын акыркы 2 жылда кыргыз футболунун лидерлеринин катарына кошулууда каралган. Мындан сырткары жеткинчек балдардын футболун өнүктүрүү максатында Алай академиясын түзүү планда камтылган. Айганыш Туратбек кызы, Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз. Бишкекте 21-25 декабрь күндөрү КМШ мамлекеттеринин кинофоруму өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Иш-чаранын ачылышы 22 декабрда Ала-Тоо кинотеатрында болот. Ал КМШнын мамлекеттер аралык гуманитардык кызматташтык фонду, Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, жогорку окуу жайлар жана коомдук уюмдар тарабынан уюштурулат. Ачылышында саат 11:00 казакстандык режиссер Шарип Уразбаевдин Мариям тасмасы коюлат. Ал эми 24 декабрда ушул иш-чаранын жабылышында орусиялык режиссер Максим Дашкиндин Алыскы чекте тасмасы көрсөтүлөт. Ош улуттук драма театрында Жалил Сыдыковдун Өлүп тирилгендер драмасы тартууланды. Спектаклдин максаты көрүүчүлөргө тарбиялык чакырыктарды таштоо жана алардын жан дүйнөсүн тазартуу дешет уюштуруучулар. Аталган драма Ош мамлекеттик университетинин алдындагы кино академия факультетинин студенттери тарабынан даярдалган. Бул үчүн жалпысынан 2 айдай убакыт талап кылынган. Спектаклдин режиссеру иш-чарага студенттерди даярдоо азын-ола кыйынчылыктар болгонун айтып, талыкпаган даярдык менен бүгүнкүдөй жыйынтыкка жетишкенин билдирди. Ал ошондой эле студенттердин актердук чеберчилиги чоң мааниге ээ экенин баса белгилеп, аталган драма менен республикалык жаңы ысымдар кино фестивалине катышууну көздөп турушканын кошумчалады. Өлүп тирилгендер драмасы студенттер тарабынан коюлуп жаткан 4-чү спектакль. Кино академиянын билим алуучулары буга чейин Мар Байжиевдин 4 адам 12 күн жана Чынара Калыбекованын Наристенин жаңырыгы аттуу спектакльдерин даярдашкан. Аралыктан окуп жатышса деле биздин студенттер онлайн форматында ушундай бир аралыктан туруп дагы түрдүү иш-чараларга катышып атат. Башкача айтканда тарбиялык жана маданий массалык иш-чараларыбыз токтоп калган жок. Ошолордун бири мына бүгүн сиздер күбө боло тургандай биздин студенттерибиздин спектакли. 2 ай убакыт кетти ага койгонго. Аны анализдеп, актерлор менен иштеп, ошол студенттер менен иштеп, булар профессионал болгондон бери көп кыйынчылыктар болот. Анан былтыр ошол аталган жаңы ысымдар фестивалине катышып, дебюттук наамды утуп алгам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нурньюз маалымат программасын көрдүңүздөр. Ал үчүн сиздерге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыздар. Тилектер экранда көрсөтүлгөн. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.